Siz oqsaylar. Burdağı kelip, bu da verip ketken Törebayev, Tavaldı Tillayev, Aynur Altıbayeva, Kanaşılar, Süradi şeylerdi dep aytıp koyanlar. Ana sizge Komissiya hazır istifatıktır, şu komissiyanın jıyıntığı çıkıp seçimleri kabul olğandan keyin biz dagı kişine ayakta tribunada açamça söylөгөндө эме ошону алып келдим деп айткан жакшы да. Ана аякта туруп алып эле божомолдоп соксоң болбойт. Эме маселе. sözünüzü bölsegen, ушунча eldi zastavaga jaşınıp alıp 2000'den aşık eldi kovtup avalga kaldırıp uyga tajikler kirip atkanda jaşınıp jatkan Cengiz Parpiyevke hiç neme korkup Azı sürevadыңızдар ham. Kiyingi topulanda nemede jatып alıp özümüzden eldi jarım 40-50 balаны milisalarga attırıp jaradar kılıp taştadı. Kimingizler haber almadыңыздар. Azı sürevam koymadыңыздар. Spikeringizlerge çeyin çıktım. Kegile mana şunu tuvatak. Aşı eldin atından Cengiz Parpiyevke iş kozgoğusanızlar biz ben nemege çeyin aytkamın, prezidentke çeyin ayrılgan. Kelip ahranası menen mana elden suram, meni jalgan aytты deseniz. Zastavaga kirip jaşınıp alıp bu etten tajikler uyga çeyin basıp kirip atkanda çıkpay jatkan nemede. Dağın onu vitse kılıp kotarıp jüresler. Bardığını. Deputatlarımızlar ham kelip vadanı berip hiç sözde atkargan yok, kelgen yok. Ana şu Tillayev gelsin bu şehirge. Şu sizlerge birinci bir toplantı toxtamızı ko'rsatib men Zulfiqarov qana şolar? Saymen tajiklar birinci toplantı bo'lganda toxtamni bizga ko'rsatmay ketdi. Men oyaqdan ko'rsataman dedi. Bardık Cengiz Parpiyev joldoğu Aslında qarandı dedi. postordu dağın aldırıp bardık joktu. Tajiklerge mana dep açıp berip koydu. Şu toxtamda ne dep qo'yib qo'yilgan? Tajiklar hozir mana ko'prikni talashadi. Yarimi bizniki dedi. Ya жаңа bu yoqqa o'tganmi? Nega desa Cengiz Parpiyev shaytib toxtamga qo'l qo'yganda. Şu toxtamni sizlarga ko'rsatmagan bizga ko'rsatadi. Эми мамлекеттик сыр деп силер саясатчысыңар. Бир жерде болсо бир жерге чыгып сүйлөп экенин немесине зыян тийгизесиңер деп бизди дагы аябай эметпеди да. Жоқ, ошондо өзүнү Тажиктин агенти дегенде ham сиздерге жооп бербей жабык ашык деп туруп алдыбы? Жок, ал сөз болду. Агенттиги стоп. Органдар баары текшерди. Бир дагы эме далилленген жок деп айтты. А бетте жашынганы далил эмесби? Заставада губернатор экөө охраналары менен кирип мынтыктарını кайдып элге көздөп жатып алганы далил эмесби сиздерге? Ошондой адам эл башыга иштешке немеге акысы барбы? Мен өзүм катуу сындадым чын нерсе. Охраналарını коюп койгондо ham тажиктер ата албайт эле. Ошо өзүнүн коргон охраналарını границага коюп койгондо ham ата албайт эле. Биздин элде 40-50 баланы attırdı. Videodan көрүңүздөр менен. Бардыгы зам министриге чейин барсак, биз приказ бергенибиз жок, жогорттон берди деп айт десек айтпайт. Өзү ошо немеде жатты бар. Булар далил эмеспи сиздерге? Жеке мен айттым. Жеке мен катуу айттым аябай эле. Бул киши даже кетиш керек деп айттым. Эмне кармап атасың? Себебim шайлоодо берсе болду. Башканы Абылгазиев келгенде ham мына бетте ham айтты. Сиз айттыңыз окшойт го. Президент келгенде баткенде немеде ham туруп айттым мен. Немеде. Ооба, көрдүм. Былтыр карайбыз дейт hiç неме чыгарбайды. Бул кандай мамлекет, кандай закон, кандай неме болду? Кеңеш Разаков боюнча. Кеңеш Разаковдун элдин нааразылыгы бар экен да бияқта. Келсин, өзү келсин биздин алдыбызга. Келип жолуксун. Айта турган сөздү бетиге айтып калайын. Биздин неме азыр кече башталды го делимитация боюнча. Переговорлор уктуңуздар? Бардык жокту ачып таштагандан кийин эмне кереги бар? Жок, мен уксаңыз, кече башталды уктуңуздарбы? Отам мен бардым. Азыр Жеңиш Разаков башы экен делимитация комиссиянын төрагасы ошол экен. Шамбеде жолугушуудагыны YouTube'да көрдүңүзбү? Тажиктер атырылып багырып сүйлөп отурат. Жеңиш партиясыңыз жерди карап отурат, бирөө сөз сүйлөгөндө. Кеңеш ошондой кишилер Кыргызстанга күйөө же чечеби чек араны.
Ondan başka kişini kılış gerek de komisyanın төрағасын. Yemin onu kılamızda onda bitti de onda. Bayağı köylü meselesi çegara meselesi boşanan beri emok kelata. Oga şeyindile bolğon koyardı iş. Bayağı komisyanın sastavı. 2014 13 yıldan beri bana kança sürer. 13 yıldan beri otobüs 6 yıldan beri 1 metre dağına çegara şeysilgen çapta. Tacikler bazı çoğunu bütürüp atar. Bizde neme komisyanın mındaş etganda 1 gram dağın alıgı bayağı elden paydasıga çeşken emes yok da. Oşandıktan bayağı yer oşan narazı bolup atat. Hazır bugünkü gündө komisyanın sastavını toluğu menen özgörüş gerek da. Özümüzdün agorottu tosturbay. Kelip bardığı başvarıp alıp tokta urwagın demiş. Ha tacikler bardığı işini Mana bizdin narazıçılıktardı daştan arsızbegilçke bardığıga жеткилик misal Zulfiqarovga odan arqana Qavaravanın arqana surab atardı elçilerden. Kıladıman olan koşuklar için İskender Sultan'da bir komisyana çekilci gerek değil mi? Bir kere bir ilgi kıyımı ben de koyup alıp bir kere yendi bunları kılayırış olmayacak değil mi? Martdagi to'polondan keyin kelib protokollar qo'l qo'yildi, shularni ochdi. Cengiz Patiyev o'zi bosh bo'lib protokolda qo'l qo'ydi, ochdirdi. Mana kecha qaytadan qo'yamiz deganda oxir ne bo'lib ketdi. Ular Jakorga qata tamoyin solamiz deb. Yana boshqa blokdan ko'rsatdim o'sha yerdan o'tib. Olgan narsani qaytib qo'ya olmay qoldi. Ularni olishning ne keragi bor edi? Shu turganda turadilar, uni olib qo'yib, ham qayta o'rniga qo'ya olmay qoldi. Qo'yolsa bular Jakorga qata tamoyin solamiz deb. Kanın granisasını vapşı capkıla, kerek emez. Вот именно нашел керек. Demesi yam. Capkıla var yoktu bana. Elektrik olmayan bu türküle daha Kırgızistan'da vapşı tazikli capkıla kerek emez. Bir ay yapsanızlar özleri keleti. Vapşına capsın. Bir ayda keleti özleri kalakın mızıkana oynayın. Turun bir ayda yapsak itoğu bilinedi. Tuğanlar da bana iyiye kelet. Moş bir yıl cavlat, moş 10 yıl, moş 5 yıl cavlat. Көп нәрсесі бізден көзқаран да бар тура елден шекарада. Yol şu evden şehirden ötet yol. O evden yol salı versek. Жанында. Бизде эгерде бу жерден тосуп туруп кое турган болсоңуз бул кайрагач менен мына жаңы салынган жол менен баары каттап коюш керек да муну. Бар. Eline vatana var. Ушундай карап коюш керек. 150 километр узатып коюш керек. Barıqda alıb barıb mayaqni. Ошондо олар башын Kere şundan leylik menen ötsün. Lilinavatqa. Hem yol berбей коюшка акың жок болсо керек, законда. Анклавка жол беребиз өзү. Берет. Жol беребиz. Biz бербейт эмес, беребиz. Мына шерден өткүлө деп коебуз гана. 150 километр бар. 3 күндөн кийин өздөрү жалынып келди. Кечелер айткан шерден өттү кая. Олардың халқының саны барып тұқы қанша дедік? 40 миң да мына. Alacak bir cağda bütün aşıra. Может аз, может көбүрөөк эмчен тегерек деди. Ел менен елдікі жақшылығы ма милем дай? Қосында тұрған. Жоқ. Қатты оғар Жоқ. Burada жакшы эле. Hazır misal için lişni men tacik tapsam, mıntık tapay, mıntık tapsam tacik. Либо жерде азыр бүгүнкү күндө маршруткалар каттайт да мага. Остановка турса, жаңы Маршруткалар да антактабайт. Маршруткалар каттайт. Өткөрөт да нарда. Çoğunları, birliktekileri gelip özleri soğuluş kılıp Kırgızlar menen vapşı nemeni üzgüle dep aytıp atar. Özlerinden kelip aytıp atar. мамиле қылып Mamile kıvakıladı. Cuma namazda, mescidde, çoğuluşu da, çoğunları, özleri vardığı kelip aytıp atar. алардың чоңдары тұз тұққан. Олардыкы наоборот болуп атат да, бийлик тукуруп атат элди. Давай. Граница шешилип калгыча 1 метр болсо ham алып кала бергиле. Бийлик даже колго автомат берип атат граждандарга. От кыргызды деп. А биздики наоборот да. Тур бияка. Деп өзүңдү атып атат. Nemede internette görgөн bolsanız, Же биздин бийлик коркоо. komandir şok skandardı. Birinciden sizlerge rahmat. Leylek oygun ele gele da. Keçegiden ki leylek oygun. Leylektin hakimi постоянно leylektin hakimi sizlerge karşı iş kılıp geldi. Doğru. Постоянно iş kılıp geldi. Keçe dağı ben emede bolgonda boşa men aytpay turgan sözdür. Leylek emi köz açıldı. Biz davun aytıp kelgemiz, çegarаны çeçkile dep. Keçe Jakorov'tu çocuk bolgonu tosуп bolgondan keyin bardığın köz açıldı.
Şoktun kelgeninden keyin bu yerde klimat özgördü. Молодец oğlum. Şok kelgeninden keyin başım hem özgördü. Tacikler gördüğü olup ketti özünce. Biz Tacikler nikahda duhu uçuşkan emes. Biz bayağı törölgönün bizge ata bu genetik bizge salganda. Sartamaylangicha boşa. Biz ol ölüp kalsak da korkmayız o meseleden. Tacik'ten birinciden. Mana ikinciden Xudoga şükür sudun başımız. Yok mana şerde turgan her biri batırı. Eğer de şehir kete durmamızda leyleğin tengelan kılapta kalır. Mana tavaldığa da ayttık. Batkenam bütün vardı. Tavaldığa da ayttık. Başkasıga da aytıp atabız. Bir yerde Cengiz Şerazak şampiyon ele Tacikistan. Doğru. Onu moyun var. Biz Delimitasya Demarkasya Komissiyasida aytıp atabız. Mana yerde bile turgan adamды koyup olsаңар biz utulabız. Mana Hükam Şair 5-6'da mana şu sizlerin deputatınızlar, Leylek'in deputatları bizde жоғары жаққа жөнөттү. Баргылады. Ол неме болду? Менердеги депутаттар Максат деген депутат birinci bayağı kim manerde manan деген рекет барбы? Шо чыгып туруп баягы кыргыздар кууган экен бар жерде. Наркоборон. Тажикпи ал? Тажик. Шо наркоборон куугандан кийин 3 күндөн кийин келип шагыл төгүлүп атат. Туурабы? Шагыл төгүлгөндөн кийин автоматически фундамент куюлуп атат. Анан кийин шонун кийин манон куугандан кийин депутаттар келип туруп Первизам губернаторга барган экен, ол киши келип айтты, мына Тажик деген. Искандаров айтып атат. 91-жылгы карта боюнча тарыхый дагы ол именно 275 метр жакөрүк, ол биздин жерде атат. Ол биздин жерде атат. Мына Рахмон менен жолукканда дагы, Жээнбек экөө жолукканда дагы Делимитация Демаркация комиссиясы 2 адам барганда мен айттым деди. Шеф, мына документтер полный биздики, жер биздики. Искандаров полный шо жер биздики деп аткандан кийин зам губернатор барып туруп онуку деп айтып атат. Кеңеш Салих. Кеңеш Салих. А мына азыр телефонун көтөрбөй губернатор экөө жолугуштан качат. Бул мындай болбойт да. Биз айтып атабыз, биле турган адамды койгула, биле турган адамды койсоңор, мылтыксыз эле чечилет бул вопрос. Эгерде мылтык боло турган болсо мылтыктан не кылабыз? Айла жок. Туурабы? Айла жок. Мылтыктан не болупту? Биз раз мындай Аксайды кеткенден кийин Лейлек Момин Аллах акбар Жергеталдын кепини кийебиз. Жергеталды мен билем. Целый район калды да анклавда. Жергетал тарыхыда документальный биздин жер экен. Жергеталда дагы биринчи Тажикстанда болгон гражданский согуш именно кыргыздар менен өзбектөргө болгон. Шо жердегини зарайына көчүп кетип атканда тажиктар үйүнү айткан экен. Мына кыргыздын үйү меники, мунуку депчи. Азыр шоктун башында шо бар. Не бар? Биз эч нерсени билбейбиз. Мен шого айттым, любой нерсеге даяр болойлу. Коңшулар менен биз тең ата сүйлөшөлү. İş kozgodu. Men iş kozgondan korkmayım вообще-мчи. Туганда сиздер батырсыздар. Биз Leylek mana şu Jakörüktен кийин көзүбүздү ачылды. Биз айтып келдик. Акимге дагы мен айта турган сөзүм бар. Мен ол киши менен любой жерде сүйлөшөм. Бирок азыр бир жакадан баш бир жеңинен кол чыгарып, Жеңиш Шеразаковду алдырыш керек. Курбанбай аканы алып келбесек иш чатак. Биз утулабыз, позиционный жерден утулуп калабыз биз. Кече мана мен сиздерге айтып коеюн. Leylek'te bizge hakim отчет verdi. Именно Leylek'tin bayağı жерleri boyunca. Bular için taktалган эле жерде такталбаган деп айтып атат экен. Бул биздин жерде. Онда боло турган болсо биз армияны неге кармайбыз? Онда бизге президенттин не кереги бар? Онда бизге бийликтин не кереги? Онда бизди Тажикстанга эле берсин онда. Эч бул керек эмес экен да бул жерлер. Биздин тең ата сүйлөшө албаса, башка кыла албаса, элдер айтып атат чемпион деп. Анан бир бүтүндөй бир 200 миң халкы бар. 2 районду, 1,5 районду ушинтип ушул кепиге койгонуга эми таң каласың да. Неге деген суроолор өтө көп. Неге деген суроолор өтө көп. Мына билебиз бул жогору жакта кимдин бизнеси бияка болуп атат, кимдики ояка болуп атат. Şu кеңештин, айылдык кеңештин депутаты болсок дагы барып до конца биз аяга чейин турабыз. Рахмат. Шого мына азыр дагы депутатыңыздарды чакырып атабыз. Дагы кошмо жыйын кылабыз. Мына кече Leylek'te кошмо жыйын болду. Азыр дагы кошмо жыйын кылды. Жогору кеңештин депутаттарга мына эме кылдык. Мына Жанар бизди биринчилерден болдур. Жанар мына рахмат үкесага. Биринчилерден болдур. Проблеманы айткан кишилерди укпайсыңар, неге кылмыш иш козгойсуңар деп жогору кеңештин трибунасынан ушул кишилер айтты. Ана кийин мынау сиздерге кылмыш ишти козгондо биякта канча жүрөгүбүз бар. Мына жерде азыр эми муну караңыздар. Мына жерде биз позициябызды неме кылып депутаттарыңыздар барбы? Кана бюджетиңиздер канча? Эрзиндик бюджет 5 миллион төгөрөй. 5 миллион. Мына жергечи биз айтып атабыз. Элди кармап калыш үчүн кайтарылсыз акчаны бериш керек.
именно бу жерде ач бала менен ток бала ойнобойт. Тажиктардын положениясы кандай? Биздики ошондон полный биз ошо жерге шартты түзүп беришибиз керек. Ана шу айлык бүтүнү кармашыбыз керек аксайдычы. Жол чики-чики болсун, үйлөргө суу кирсин. Эртең мен айтып атам да, мына жерде мына мисалы үчүн мына кишилер жашайт, улак сакалдар жашайт. Олардын аялдары менен өздөрү жашабайт жаш балдар. Потому что Афганистандын эле положениясында жашайт да бу кишилер. Эртең анау балдардын келинчектери жашабайт, тажик ошондой кылат. Уже кетип атат. Уже элдер уже бияга кыз бергенге коркпабыз да башка айдан. Биз айтып атабыз да жанары. Мына жердечи элге дух бериш үчүн чөнтөгө салыш керек саканы. Саканы салыш керек. Бюджеттин баягы местный бюджетти көбөйтүш керек. Шайлаганыңыздар деген бир нормальный өзүңүздөр билесиздер эми. Иштей турган адамдарды духу барлар шайлап алсаңыздар, чөнтөктө боло турган болсо духан болот. Бүт жактуу өкмөт карап турган болсо тең ата сүйлөшөт да. Зоодун башыга чыга турган болсо сиздер дагы чыгышыңызга туура келет. Башка айла жок. Бирге кылган үчүн биринчиден рахмат. Мына инем айткан болуп атат да азыр бизде мына элдин баягы немесин билдиңиз кандай болуп атканын. Баягы протокол токтом деп атпайбы көрсөтүлбөдү. Коридор деген сөз бар да. Азыр эми ана жактан объездной жол бар курулган. Именно тажик өтсүн, Бакай биздин айылдарга деген бир жол курулуп атат да азыр. Асфальттанат жакын күндөрдө. Ошонун эки четине биз элге участок бергенбиз да. Азыр эми элдин кичине колу жукалык кылып атат. Ошон үчүн баягы айткандай бир кайтарымсыз немени карап берсеңиз. Көп жылдык сууда болот эле илгери бергени. Бир 10-15 жыл, 10 жылдык. Сонда эл тегиз немени салып жүгөргөндө үйлөрдү. Баягы кылган жолдагы айылдын ортосунда калып кетет да. Эми ошондо коридор деген эл гыжалат да азыр көрүп атасың элдин маанайын түшүнүп турасың. Сүйлөгөнүбүз ошол бир кулак ушу границада турат да. Дагы не болду, не жок, каякта оякта чыкты, биякта чыкты. Күнүгө бир неме бар. Мындай айтканда приключение бар да бетте. Бир себеп чыгып атат. Бияк өздөрү немени провокация кылып бирдемени чыгарат. Ошон үчүн жаштарды кармап калыш үчүн эң эле бир сураганым ошол сууда керек да бизге. Көп жылдык. Көмөнөттү бир банк менен сүйлөшүп туруп, жаштар сегиз үй салып, Ереске жайылып барып ташы да. насос чыгып суу чыгып атат да эми жакында. Эми үйдү салып жүгөрсөк тамдарды. Эми ошо жолдор курчалып калса, эми элдин азыр жакын ортодо демаркация жүрүп атат дейт. Элдин корккон, ойлогон бир жерибиз кетип калбасын деп атат да. Биз дагы ошону такалап атабыз да. Бербей атпайбы? Же бизди кошсо экен биз билебиз, азыр айтат элек мындай мына буяк. Ошо Курманбай искандарды коштугун талап кылыш керек экен. Өзүн орнуга жуушуга койдурушка аракет кылып. Керек болсо вице-премьер кылып салыш керек. Элдин немеси кайра өзүн орнуга койдуруш керек. Туура көрсөңөр мен жакшы баягы эми ояктан келип бир ооз кабар албай, сиздер менен бир ооз учурашпай туруп эле чегип кылсам болбойт. Бирок сиздерге баары рахмат. Кийинчерээк дагы бир келебиз. Мына окшомдорду банк сиз айткан азыркы сууданыбыз. Чек арадан жерден өткөн маанилүү нерсе жок да мамлекетчилик. Бу жерди биз бербешибиз керек. Бу жерди биз бердик, Жергеталдын кепини кийебиз. Эки миңден ашык элди кооптуу абалга калтырып, үйгө тажиктер кирип атканда жашынып жаткан Жеңиш Парпиевке неме коркуп атыңыздар. Максат элибиз, кыргыз элибиз, мекенибиз, ыйык мекенибизди сакташ үчүн. Мен келгенде мына жерде айыл жок эле. Бир кылда ыйлап кетет элем кечеси. Аптан ушул жерде айыл болду. Мына Кудайга шүкүр. Кудайга шүкүр айыл болду. 18 жылдан демейсиңби? Мына тажиктардын көрүп атқан кирден карап үйдө жатат мына астында үйдө. Ар бир үйдө 7 дана солдат бар экен. Биз мына Баткен облусуна болгон сапарыбызды Лейлек районунда уланттык. Мен ушул буга чейинки чек арада ар кандай окуялар кайталанып жаткан Аксай айылына, мындан сырткары ушул чек аралаш Максат айылына бардык. Бир нече жерде биз эл менен жолугуштук. Абдан олуттуу маселелерди койду эл. Ушул өздөрүнүн күтүп атканын, өкмөт чечкиндүү кадамдарга бара албай атканын, абдан оор маселелерди айтышты. Биз ошонун баарын угуп, элден кабар алып, сүйлөшүп, ушу колубуздан келишинче аракет кыларыбызды айттык. Эми мына баш аягы бир 60ка жакын маселени боюнча бизге табышташты.
Бирок биз албетте анын баардыгын чечүү мүмкүн эмес экенин ошол эле учурда колубуздан ушунун арасынан бир нече пайызын чечүүгө мүмкүн болоорун айттык. Биз сөзсүз түрдө ушул өзүбүздүн интернет баракчаларыбыз аркылуу эмне чечилди, мисалы аялдарга психолог жиберүү, столба, электр сымдары, компьютер сыяктуу маселелерди булар чечкенге болот. Бирок ошондой эле мына чек арадагы маселелер, кадр саясаты, пайызсыз кредиттер, таза суу сыяктуу эми чек арада бүт инфраструктураны оңдоп, ушул биз чек арага абдан маани беришибиз керек экенин мен да айттым. Биз бул биринчи кезекте чек аралаш айылдарда тынбай кабар алып, ошол жерде биздин инфратүзүмдү оңдоп, социалдык объекттерди куруп, элге баардык жагынан шарттарды түзүшүбүз керек.